15 бетер. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Оончулук адам өзү кирдей элек, жан дүйнөсү таза, ишенчи, баяу кезде жакшы кайыктар келет. Анан адам жүрүп атып турмушта кирдей, жан дүйнөсү көңүлү калап, иренчи көп нерседен назик кайрыктар кача баштайт. Ошон үчүн карасаңар азыр бүт мыкты оончулардын баары, эң мыкты оондордун баары 20-30 жаштын ортосунда жазылат. Алыбектики, Исмайылдыкы да, Атайдыкы да баарыбыз да ошондой. Анан кийин күчкө салып, акылга салып, тажрыйбага салып жазып жүргөндөр бар. Мен ошону жасагым келген жок. Өзү жаштыктын иши, оончулук чындап. Чарбаларыбызды ар бир кыргызчылап кеткен бир гимнге айланган чарбалар болду. Ошонун баардыгы сиз айткандай жүрөк менен чыгарып, жүрөк менен ырдаган үчүн элге жетип атат да. Анан өзүбүз дагы баягы бүт сынактарда ар кайсы эмелерде ушинтип атая калбабыз, бирок эл ушинтип ырдап кеткен үчүн чыгып аткан экен ошо өзүбүздүн ырларыбыз. Учурунда оон жаратып аткан киши ойлобойт. Калабы калбайбы. Алек болуп жүрө бересиң. Сан Атайдын эсин билесиң, Шералиевдин түшүндүсү, алынган, ушул сыяктуу булар деле жаратып аткандар ойлогон эмес болуш керек. 100 жылга чейин ырдап. Ар бир оонун тагдыры бар да, өзүнчө автордон байланбайт. Мисалы мен деле ошол чыгарып аткан кезде кайсы оонун каяка тарап кетерин билген эмес. Кээ бир оондорум ушу дуудей чөп деген оондорум дуудап ойлой калган. Автор деле жаңылат. Ата-эне балага сынчы деген оонго автор көбүнчө сынчылык кылат. Жана балакты айткызса ошону бир ой айтып койчу биздин эфирге камера элдин жалпы эл журтка сиз азыр чаканча үйрөнүп атасызбы? Ошо бир мисал бар. Мен Алаев деген агайым баяндан сабак беришти. Анан бир күнү мен чыгармаларды ойноп атып кайрыктарды кошуп ийген окшойм. Кооздоп ийген билбем. Анан ал айтып калды мага, бир пьеса жазбайсыңбы, кичине чакан. Пьесадан түшүнүгүм жок мен. Жаза албайм десем, бир өзүм жакшы көргөн теманы алып, ошол кандай сүрөттөлөт, баянда, музыкада жазып бердим. Анан мен там-таңдап отуруп алып жазгам. Жайлоодо келаткан бир атчаң кишини яздым. Ал жыргап келатат. Анан ашууга келгенде борон чапкын болду, кыйналып калды деген баяу, примитивный эмелер. Анан андан өтүп кеткенден кайра жыргап кетип баратат деп жазып бердим. Келип агайым угузсам күлүп атпайбы, сен оон жазып алыпсың. Кандайча десем, жана сайда жыргап келатканды куплет кыл. Анан ашууда кыйналып атканын кайырма кылсаң да оон болот. Алтын балалык ошондон чыгып. Анан агай бир маекте айттыңыз эле да, Элмирбек Иманалиевди көргөндөн кийин мен оончулук бүтпөптүр деп ойлоп калдым депчи. Анан бүгүнкү күндө оончулуктун мүнөзү кандай болуп баратат? Анткени баягы кыргыз колорити калган, илгеркиден келаткан, баягы уланган нерсе кандай болуп атат да? Мени сүйүнтөн нерселер бар. Ошол Элмирбекти укканда ойлогом, бул кыргыз оону түгөн эле экен. Анан Кубат Болоткановдун лейлиси чыкпадыбы? Ошондон ойлоп калдым, сен колорит жөнүндө айтып атпайсыңбы? Кыргыздын нукура колоритин кармаган бир 3 оонду билем да, мен кийинки жылдарда чыккан. Бул Замирбек Усонбаевдин Гөзал кызы, Роза Аманованын жанагы Ала тоо көрккө келбейт, эл болбосо. Анан Кубат Болоткановдун лейлиси. Нукура кыргыздын колоритинде жазылган ырлар. Булар мыктылар баары тең. Анан ушуларды уккандан кийин ойлойсуң, эчтеке түгөн элек, эчтеке бүтө элек экен. Рахмат агай, бар болуңуз. Маареке кут болсун агай.